Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кыла турган Найманбаев Мукаш Калмат уулу 1923 жылы май айында Нарын районунун Эмгекчил колхозунун аймагындагы Карабүк айылында туулган. Чоң атасы Найманбай мансаптуу кызматтарда иштебеген менен бай манаптардын катарында кеңешчилери болуп, Ысык көл, Чүй тараптагы дубандык топторго барып катышып, бир уруунун билермандарынан болгон. 101 жашка чыгып, 1940 жылы кайтыш болгон. Ал эми өз атасы Калмат айыл активи болуп жүрүп, энеси Жумакан экөө 1930-31 жылдары коммунисттик партияга мүчө болуп киришип, 1-2 жылдан кийин деле кандайдыр бир себеп менен партиядан чыгып калышкан деп эскергени бар. Андан кийин кооператив же даярдоо конторасы өңдүү мекемеде иштеп, көлдүк, нарындык байлардан жүздөгөн, миңдеген ой койлорду кабыл алышып, ордуна ар түрдүү кездеме, токаба, чий баркыттарды берип жаткандыгы эсинде деп калтырганы бар. Атасы Калмат 1938 жылдагы репрессияда контрделип бир тууган иниси Шермат экөө, дагы жакын туугандарынан Камчыбек, Асаналы төртөө айдалып кеткен. Ошондо 99 жаштагы чоң атам Найманбай баштаган энелерим, 7 жашар карындашым, 1 жашар эним, баарыбыз 9 баш киши жетим жесир болуп калдык деп зээни кейип эскерүү калтырган. Ушул Найманбай атабыздын 2 уулу болгон, Калмат, Шермат деген. Калматтан менин атам ушул Мукаш төрөлөт 23 жылы. Анан Курманжан эже Байымбет. Байымбет 3-1 тууган болгон да. Ушул 3-1 тууган өзүнүн Калматтан иниси Шермат бала болгон эмес да. Анан Калмат атабыз дагы өзү абдан чыйрак чыккан киши экен. Совет өкмөтү курулуп калгандан кийин Совет өкмөтүнө дагы мындай иштерине аралашып, актив сыяктуу иштеп жүргөн экен. Кочкор өрөөнүнө келип, болуштун орун басары кызматын иштептир. Ошондо Баяли Исекеев менен 2 жылдан ашык иштеп калган экен. Кийинки ушу бизде ойлоп калдык, жанагы репрессияга туш болгон ушу Баялиевке да Исекеевке тиешелүү депчи. Анан Калмат атабыз 1938 жылы ушу июнь айынын 8 күндөрүндө камакка алынган экен. Мен да ушу жаш кезимде бир окудум эле, газетада чыгып калганчы. Анан ошол мал убакта көп кызыкчу эмеспиз да. Ошол газеттен дагы эмесин сактабай калыптырмын, өзүнчө кесип алып койсом болмок экен. Bir жайлоодо отурушкан жеринен үстү ачык машина менен бир 4 киши келди дейт. Булгар пальто кийгенчи. Анан ошол жерден Калмат менен Шерматты экөөнүн колунун артына байлап алып кетишиптир. Машинага салыпчы. Ошондо бир биздин тайекебиз Исмайыл Токтомур деген тайекебиз чоң дарыгер болуп жүрүп көз өтүп кетти. Ошол атабыз, чоң атабыздын жиени, эжебиздин баласы. Артынан чуркап, ыйлап жетпей калган экен да. Анан ошол кеткен боюнча атасы Дайынский дейт. Ошондо папам 14 жашта болот экен, улуусу да. Кызым кичүү карындашым болсо Шерматка баласы жок деп Шерматка эңчилеп берип коюшуптур. Сен кызың болсун депчи, бир тууганымначы. Анан Калмат Шерматты айдап кетишет да, ошол боюнча Дайын айтпай коет. Өзү тиги папамдын айтуусу боюнча ошо энеси экөө биз Тапай деп койчубуз, 2 чоң энем бар болчу, Макал Тапай деген. Ушу чоң энелер менен азыркы Нарынын түрмөсүнө келишип, ал убакта түрмө калың дубалынын калыңдыгы 1 метрден ашык болчу дейт. Же киргизбейт дейт ичине, же тамак айтып албайт дейт, же кайда кеткенин айтпайт дейт. Эчтеке Дайын айтпай койшун экен. А бирок мен кийин атайын изилдөө жүргүзүп, ушул аталарымдын эмесин, тагдырын изилдеп, мындай атайын китеп жазып чыктым. Мынакей Эмгекчил айылындагы репрессия мезгилинде камалып курман болгондордун баяны депчи. Буга негизги өзөк болгон, могу сүрөттө турат. Азыр Эмгекчил айылында
айыл өкмөтүнүн короосунда турат. 23 киши айдалып кетип, ушинтип партияң каза болушуптур да. Эмгекчил айыл боюнча. Аны ошол 23 кишинин тагдырына кызыгып мен эме кылдым да. Улуттук коопсуздук комитетине жазып сураштырсам, мага 9 гана эмени берген жери жок. Тиги кишилердин архивдик маалыматын бере алышкан жок. Калган кишилердин баарын беришти. Ошонун ичинде чоң аталарыбыз Калмат менен Шерматтын экөөнүн жөнүндө кабар беришти да. Себеби чоң атамдын атылып кеткенини бул жерде жазып атат. 38-жылдын 20 сентябрында Найманбаевке, Калмат Найманбаевке 37-жылы Аңгилис тыңчыларына аскердик экономикалык жактан маалыматтарды билдирип турган жана элди советтик бийликке каршы куралдуу көтөрүлүшкө үндөгөндүгү үчүн деп атышыптыр Калматты. Эми айылдын ичинде эч кандай мындай катсабат анчалык терең эмес. Өзүнүн мал багып жүргөн, жан багып жүргөн кишилерге кайдагы аңгисин шпион болуп жүрүшөт. Маалыматты ким бергендиген сукулат да ушул. Эми ал убакта мен бул могу китепте тарыхын жаздым. Ошол мезгилде ким деген тиги 38-жылдары Кыргызстанда репрессия кандай жүргөн, эмне болгон деген боюнчачы. Бейгүнөө кечирген да бит партияңчы. Ал эми Шермат атабыз болсо, ушул тиги Шермат атабызга тиги 20-жылдары нарында Бондарев деген көтөрүлүш чыгарган. Актар аскер болгон да. Ошол көтөрүлүшкө катышкан жана жергиликтүү элдик контрреволюциялык агитация жүргүзүп, бийликке каршы куралдуу көтөрүлүшкө үндөгөндүгү үчүн деп турган өлүм жазасына буйрушту да. Ушул эки бир тууган мынакей архивдик баракчасында турат. Ушул эки бир тууган 1938-жылы 28-сентябрда түшкү саат 3-тө 15:00-дө эки бир тууган колду кармаштырып коюп чогуу атышты. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мезгилдеги репрессияда курман болгондордун дагы азыркы мезгилдин нарында кайсы жеринде атылган сөөктөрү табылды элек. Көз өткөндөрдүн эстебей түрүн ишитик оңолбойт дейт. Биз эми мына бул жерде аталардын, абалардын чоң бир эскерүү жайында турабыз. Бул кишилер 23 адам экен, репрессия убагында жазыксыз жерден курман болуп кеткен адамдар болчу. Мына ушул ишке дагы атамдын катыштыгы болуп, ушул айыл аксакалдар менен бирге чогуу жетекчилер менен бирге чогуу бир жакшы демилге көтөрүп, ушуну курууга чоң жардам көмөк көрсөткөн. Караңыздар. Ак жерден кеткен, айдалып, адилетсиз камалып, арбанда өткөн шейиттер арбагы түрү али да агыны элин урпактар ардактап эстейт дайыма. Мына ушул эле сөздүн маанисине карасак, биз кандай аталарыбыздын ушул заманда кордук көргөнүн көзсүз алыска келип атат жөнөкөй. Бул эми ошо 91-жылы тургузулган экен. Бул эстелик. Ошондо бул кимдердин эмгеги бар дейсиз бул жерде? Ушул жерде ушул айыл аксакалдары, ушул жана 23 адамдын туугандары башында катышып отурган менин атамдын эмгеги бар деп айтып кетет элем да. Эми ушуну балдарыбыз, урпактарыбыз унутпай, дайыма эстеп, убагында Куран окуп, өздөрүнүн балдарына бир насаат калтырып кетсе деген бир жакшы тегим бар. Мукаш атай 1950-жылы Башкошкоонун Атбашынын Акмуз айылынан Ашырбаев Хаскандын кызы Шекербаевичесинен 4 уул, 2 кыздуу болушуп, татыктуу тарбия беришип,
ар бири канат бутагы жайылып, сыймыктуу кесип ээлери болушкан. Анан мен бул жерде баса айта туруп кете турган нерсе, бул Арыстанбек бүгүнкү күндө залкар адам да. Анан залкарлар кишилер көтөрүп чыгат экен да. Мисалы үчүн Токтогул айтылып жүрөт, Токтогулду көтөрүп чыккан Жомарт Бөкөнбаев болчу дейт. Абайды абай кылып көтөрүп чыккан Мухтар Авизов болду дейт. Эсенди кылып көтөрүп чыккан Маяковский болду дейт. А вот Арыстанбек кылып көтөрүп чыккан ушу атабыз Мукаш. Анан кийинки батма Эсенгул Ибраев деген агабыз бар. Бул ушу Эсенгул Ибраев менен батма экөө аябай чоң жардам беришти дейт да. Ошо менен бүгүнкү күндө Арыстанбек дүйнөлүк аренага чыкты деп ачык айтсак болот да. Ооба, анан кийин ысымы коюлуп, нарындагы мектепке коюлду, Анан бүт мектепке да коюлду, анан Арыстанбек деп балдарга да баштады. Өзүнүн бир баласына небересинин дагы атын Арыстанбек деп коюлду. Бүгүнкү күндө Арыстанбектин ырларынын эпиграфтары бүт баары тиги керек болсо чет мамлекеттерде как улуу философ, акылман адамдардын катарында жазылып турат да. Анан не только Арыстанбек эмес, андан кийин анан өзүнүн могу китебинде дагы Касымал Казалчы деген болгон нарындачы. Бул кишинин дагы ырларын өзү мурда чогултуп жүргөн экен. Анан баягы куугунтук башталганда корккондон өрттөп жиберген экен жаш кезиндечи. Кийин ага карабай кайра кичине заман тынчкандан кийин тияктан бияктан чогултуп келип, анан кийинчерээк дагы ушу китебине киргизип, Касымалдын ырлары өтө мындай чанда кезгет да. Анан Боогаччын ырлары, Казыбек Казалчынын Көкөтөйдүн чечендин эмелеринин жоруктарын, анан нарында Алкен Табылды баатырсы деген болгон. Ушу Табылды баатыр жөнүндө айтылбай жүрөт. Бул жөнүндө дагы абдан кенен чыгармаларды жазып берип таштап кетти да бизгечи. Элге толук жетпеген дагы маалыматтар бар экен да, Азыркы күндө дагы монун ар бирине өзүнчө изилдөө иштер жүргүзүү деген оюнду дагы ушу китебинде айтып берип кетти да. Жакшы, аябай абдан көп эмгек кылыптыр. Анан эми өзүңүз жөнүндө дагы сөз кылсаңыз, сиз дагы ошол ата жолун жолдогон балдарынан чыкканда ким деген суроо болот да. Өзүңүз кылса керек. Ошон үчүн сизге ишенип, ушу акыркы эмгегин жыйындысын сизге калтырып сиз аябай чыгарып турбайсызбы? Өзүңүз дагы балдар тууралуу да кеп кетсеңиз. Эми биз 6 бир тууганбыз. Улуу байкебиз Жамболот ушул нарында жалаң архитектура жагында иштеди. Азыр пенсияда нарында турат. Бүйрүс адында бар таанышасыздар. Андан кийинкиси мен Найманбаев Жаңгараспын. Өзүм филология факультетин бүтүргөм, кийин Карагандан милиция окуу жайын бүтүрдүм. Анан филолог болгон соң милицияда 28 жыл кызмат өтөдүк. Милициянын полковнигибиз. Анан пенсия биз дагы чыкканыбызга, пенсияга чыкканыбызга 15 жыл болду. 15 жылда биз жөн жатпай биз дагы ушу жазуучулук өнөрдү улантып кеттик дагы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алышты. Ушу чыгармачылык менен заниматься этип турабыз. Менден кийинкиним Найманбаев Жаныбек өзү селхоз өткөн агрономунда болуп иштеп жүрдү, кийин мамлекеттик кызматтар иштеди. Андан кийинки карындашыбыз Жибек милиция кызмат иштеп жүрүп пенсияга чыккан, милициянын полковниги ал дагы. Андан кийин Найманбаев Бакыт орус тили адабияты факультетин бүтүргөн, филология факультетин. Нарында мугалим болуп иштеп келатат, асырда мугалим болуп иштейт. Андан кийинки кичүү карындашыбыз Жыпар, ушул ал дагы орус тили адабияты факультетин бүтүрүп, бүгүнкү күндө мектепте мугалим болуп иштеп жатат. Папамдын китептеринен болсо ушул өзүнүн китебин чыгардык. Андан кийин могу атабыздын өз атайын көтөрүп кеткен мен көз алдымда турат. Эстеликти ачканда бардык да. Мен 90 келдим ушу. Кайсы жыл ошондо? Ошондо 92-93 жыл болуш керек эле. Ошондо өзү сөз сүйлөп атып ыйлаган эле да. Папамдын бир жакшы жагы, күчтүү жагын мактанып айтып кетишибиз керек. Бул киши катуу чечен киши болгон. Кандай жыйналыш, жолугушуу, эл чогулган жерде сүйлөгөн, папам сүйлөгөндө
эл тынч болуп бар эле. Сөзүнүн оозун таап сүйлөйт. Өзүнүн суунун таап сүйлөчү. Анан тете Казыбектин казалдары сыяктуу ырларды оор экен да. Буларды оңой менен кишилер жаттап айтыш кыйын экен да. Анан мен дагы 50 жылдыгымды Каракөл деген шаарда өткөзүп, ошол жерден бабам тойго барды эле. Анан Казыбектин казалын биякта алар көп билишпейт, бир айтып бербейсизби десем, баягы ресторанда гуулдап отургандар тынч болуп туруп бир 10 мүнөттө угушту эле. Ушунчалык күчтүү чечен кишилер да. Эң негизгиси атамдын ошол жана Тыным Сейит уулусунан бүт ушул эмесин жазган. Ар биринин фамилиясын, баландайдын баласы деп. Азыркы эсептегенде ушул мен мисалы үчүн атам сүйүштүк кылганда мен 15-классмын. Эгерде азыркы поколение өзүнүн 7 атасын билбей жүрбөйбү. 3-4 атасын билип туруп ататында схемасын койсо 15 атага чейин атасын таанысы болот. Илгери бизде Чанач Марат деген өзүбүздүн байкебиз бар, атам менен да чогуу иштешкен. Мен дагы чогуу иштеттим 5-6 жыл. Ошол биринчи атамдын китебин жазгысы 5-чи вариантта басылды. Биринчи жазганын бул машинкага басылып, 2-нин басып ал бусулду. Анан ошол 3-чүсүндө ошол Чаначып сурап алды ошол китеп. Анан Чаначып грамотный кыйын киши да, Кагаздын атасы да бул республикада 3 киши болсо ошонун бирөө Чаначыпта кыйын жазган киши жок. Мен окуп жүргөндө сен киши болом десең, бас кийимиңди оңдо, анан бут кийимиңди оңдо дечи. Бир эле сөз. Андан кийин аял алганда айтты, сен эч качан аялыңды арак ал деп отурган жерге эмне болгондо арак ал деп эч сунба деди. А мен действительно жарым жашымда ушу комсомолдо иштеп анан той сойдо жүрдүм да. Ушундан аялымды эч качан албай ошо арак алдырган жокпуз деген сөз да аялым. Андан кийин чарбага директор болуп бардым. 29 жашымда директор болуп кеттим. Кийин чоң чарба кеткенде баратканда айтты. Сен деди, бир жумуш бар деди. Чөп чаап атат дейт. 2 тиш сынып калды дейт. Ал токтоп калды дейт. Аны каралбай калса деди, ал андан кийин преспасы болушу токтойт. Анда эми 10 киши жыйнап аткан киши жок болот. Ал 10 кишини түшүрүп аткан ошо менен 40 киши бир 2 тиш. Любой жумуш күйүп бараткан жумуштун үстүндө башта турушуң керек. Дагы Москвага комсомолдо жүрүп кетип баратсам, Москвада сен киргенде эле мынтип эки жак карайсың. Анан ооздашкан бул айылдан келген бала дейт да, сен аңдыйт. Анан сен чөнтөгүңдү уурдайт дейт, кандай болсо. Сен ошондо талаада калбаш үчүн акчаңды үч бөлүп салып жүр дейт, талаага чыкканда. Бирөөнү уурдап кетсе экөөнү калып калат депчи. Бүт долоңго чейинки сүрүштүрүп чыккан. Бул деле мен ойлойм, мен деле баягы көп нерсени десем, атама ошол жанагы Манаска түшкөн аян барго. Видимо ошондо түшсө элек. Мен мисалы үчүн азыркы 3-2 поколение балдардын биздин аймагыбыздын бирөөнүн атын билбейм. 10 киши 5-20 кишинин атын билсем, канча жерде иштедим, канча аттарын таппадым. Канча балаңыз бар? 4 кыз 1 эркек бар. Неберелериңиз бар да? Неберелерим 4 кыз 3 эркек. Чөбөрө да бар мен. Жаш кезимде үйлөндүм.
Жакшы, эми чоң рахмат сизге. Аман эсен болуңуздар. Балдарыңыздан Сизге да урмат. чоң рахмат. 58 жылкымын. Мен апам менен атамды ушунчалык сыйлайм, урматтайм. Аябай сыймыктанам ушундай жакшы үйлөдө тарбия бергенине. Биздин апабыз атабыз баарыбызга 6 тең жогорку билим берди. Ал кезде жогорку билим кандай десем, берүү кыйын болчу да. Анан биз баарыбыз ушу 2ден высшее образование алдык. Мен да могу Жаңгырашев экемде болуп, милиция полковниги болом. А бирок экинчи образованием ошо юридический, биринчиси болсо филологический. Кыргыз Жемпет институтун бүтүрүп, ошонун орус тил факультетинде бүттүм да, филологический факультетте. Андан кийин Нарын шаарында мектептерде иштедим. Мектепте иштеп, андан кийин Бишкекке келип, ушул жерден милициянын немесине багыт койдум да. Жаңгырашев экемде мурунда айтчу да, ушу немеге бүткөндөн кийин милиция ал кезде аябай барктуу болчу да, өзүңүздөр билесиз. Ошон үчүн мен ошо милицияга карап кетип, Иә. Өзүңүз да кызык сүйлөйсүз. Ошо кызыкчумда кыздарды көрүп, форма кийгендерди көрүп аябай кызыгып, мен да ушул Жаңгырашев экемен сурасам ушундай багыт берди да, ошого барсаң жакшы болот. Анан 91-жылы биринчи лейтенантский форманы алдым. Ошондо апам атам ушундай сонун баягы жылдызымды майлап беришти да. Ушул аябай мындай эсте каларлык болот экен. Паркамен Ганыбектин кыргасы үйүндө Бишкекте биз анда квартирада турчубуз. Анан ошондо апам атам атайын Нарындан ушу кой беришип, кымызы менен, бүтүнмеси менен ушундай жакшынакай той берип, ошо биринчи званиямды куттукташты аябай. Ошого аябай ыраазымын. Апам мугалим болуп 30 жыл иштеди, 30 жылда иштеди. Ошо апамдын кесибин дагы биз ойлойм, биздин арабызда 4-төбүз бүт ушундай тилчи болуп калдык да. Апам математик болчу, бирок баягы немеси менен баарыбыз орус тилчи болуп кеттик. Жаңгырашев экем кыргыз тили болду. Мына Жипаркова болсо тиги мурун экөөбүз орус тилди бүткөнбүз, Кыргыз Жемпетибиз. А бул болсо азыр кыргыз тилге өтүп кетти. А мен болсо орус тилде битирип, андан кийин гана иштеп, жакшы эме болгондон кийин кайра ошол жерден эме кылып, бүткөндөн кийин эле Нарындын коммунизм мектебинде иштедим, Ленин мектебинде иштедим, Киров мектептери бар эле, ошонун баарында иштеп жүрүп, багытым милиция болуп кеттим. Ал жерде почти 40 жыл иштедим. 40 жыл иштеп, ошо полковникти алып, азыр эс алуудамын. Дагы эле иштеп. Анан мен ушу апамдын атама аябай ыраазымын. Кандай болбосун, мен турмушумда кичине аксап калдым да. Ошондо аябай чоң мага күч беришти. Чындачы. Аябай балдарымды багышты. Мен мына 3 балалы болдум. 3 баламдан азыр 15 неберем бар. Ошол апам атам оорумду колдон алып дегендей баардыгына жардам беришти. Баягы полковникти алып атканда уже апам каза болуп калды да. Анан атам ушу дагы подполковникти алганда өзү Нарындан атайын неме кылып койду союп, жакшынакай эмеси менен бияка салып жиберди. Ошо званиясын майлап алсын депчи. Ушундай аябай эме кылчу да. Камкор. Апам атам экөө ушунчалык ответственный, камкор, баардыгыбызга колунан келишинче ушунча жардам берди. Баарыбыздын балдарыбызды багып беришти, неберелерин эметирип. Андан кийин мен апам атама аябай ыраазымын. Менин уулум жана жолдошум менен ажырашып кеткенде, уулум Жээнбек деген бар. Азыр милицияда иштейт, Нарында, уже милициянын капитаны. Ошол уулумду төрөлгөндөн баштап экөө багып эметишти. Мен квартирада жашап, анан өзүм эме кылсын деп, өзүнчө болсун деп, ошо баламды да, кызымды дагы багып берип, ошо аябай чоң мага жардам беришти да. Мен апам атам аябай ыраазымын бул дүйнөдө. Ушунчалык ыраазымын, бактылуумун атам менен апамдын тарбиясын алганына. Анткени бул абдан улуу инсандар экен. Асыл адамдар деген сөз бар эмеспи? Мен ойлойм ошол адамдардын асылы атам менен апам деп айтсам жаңылышпайм. Анткени кичинекей чагыман бери мен абдан кичүүсү болгондуктан алардын мээримин толук көрүп,
ошолордун мындай бир эрке болсом дагы көп нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылчумун. Азыр айтып отурсам, атам бизди гана тарбиялабастан көп адамдарды тарбиялаптыр. Жана мен эсимде кичинекей чагыбыздан эле атам ушул кыргыз элинин маданиятын улук көтөргөн киши экен да. Апам кичинекей чагымда мен Семетейдин образдарынан айтып берип, бизге жомок катары айтып берчү. Кичинекей чагымда эле ошолорго биз сугарылганбыз да. Анан ойлойм, ошол биз орус мектепте окусак дагы кийин азыр мына мен мугалим болуп, ошол эсимде калыптыр көп нерселер. Андан тышкары окат кылганда биз дайыма кийиз жасачубуз. Андан тышкары жарма, нан баарысын жасаганды үйрөнгөнбүз. Анткени атам апам эртең менен 5:30 эле турушчу. Эртең менен 6-да самоорду коюп, бар дап даяр кылып койчу. Улуу адамдын артынан абдан жакшы аял зат болуш керек. Ошол азыр ойлосом, атамды сөзүн эки кылчу эмес апам. Дайым барысы даяр, барысы орду менен балдар тарбияланган, барысы үйдө оокат жасалган. Ошондуктан атамдын ишине дагы ошол менче чоң өбөлгө түзүп, жакшы нерселерге умтулганга аракеттер көп болгон деп ойлойм. Анан көп адамдар келчү биздин үйгө. Кандай адам келсе дагы ошонун көйгөйүн чечүүгө абдан аракет кылчу. Атам да, апам дагы кеңешчи, насаатчы, данышман, кыракы адамдар болгондуктан менимче магниттей эле башка адамдарды өзүнө тартып алчу. Азыркы учурда мен чын эле таң калтырдым атамды. Анткени өзүм орус мектепте бүтүп, орус тилинен сабак берем деп умтулуп, андан кийин кыргыз тилине өткөндө абдан таң калышып, кандай биздин кызыбыз алып кетет ушул кесипти деп. Эмне үчүн ошондой дегенде мен ойлодум, негизи ошол жанагы кичинекей чагымда кылган нерселердин баарысы жөн кеткен жок деп ойлойм. Ошонун баарысы баягы урук себилгендей күлдөп чыкты болуш керек. Азыркы учурда көп нерселерди билүүгө аракет кылам. Жана ошондой эле биздин элесибизде атам дайыма китеп менен же жазып аткан, же окуп аткан элеси калды. Апам дагы жумушсуз отура алчу эмес. Ошол атамдын жазган нерселерин угуп, ошолорго кайта бир оңдоп, же болбосо өзүнүн кеңешин айтып турганы дагы эсимде калыптыр да. Жардам берчүкөн да кадимкидей азыр ойлосом. Ушул экөө тандем болуп көп жетишкендиктерге жетишти деп ойлойм. Мээримдүү чоң апа, анан жана дагы айта турган нерсем, кудаларына да жакшы мамиле кылганды бизди мындай үйрөткөн да. Кудалар биз азыркы учурда кудаларыбыз менен биз бир туугандай эле мамиле түзөбүз. Анткени ушундай, мисалы мен кайнатам менен кайненем Саламатов жолдон кайнатам. Бул экөө, атам экөө эне дейинен эле бири-бирин билишчү экен. Атам менен апам өкүл ата өкүл эне болчу, мен кайнатам кайнеме. Анан биз үйлөнүп калганда алар абдан дагы ушул өзүнүн баягы көп жылдык достугу бекемдеди. Мага ушундай бир башка үй бүлөгө кирген өзүнчө бир жеңил болду да. Анткени бири-бирин чогуу билип жүргөндүктөн эки жактан мен дагы жакшы тарбия алдым деп ойлойм. Мукаш ата табиятындагы өзүндөгү ишке дилгир, жоопкерчилик менен мамиле кылуу талабын балдарына дагы коюп келген учурларын көп айтып эскеришет. Мен Орунтаева Каухар Бешиевнамын. Ушу Нарын шаарында 54-жылы төрөлгөм. Нарын шаарында туулуп өсүп, ушу жерде мектепте окуп, Бишкектен окуп келип, анан бияктан иштеп, анан ушул үйгө 18 жашымда келин болуп келгем. Анан келин болуп келгенде бул кишинин эми атам менен апамдын эмгеги аябай зор да.
айтып түгөткүзем, мындай сөз менен деле жеткире албайсың кишилер деңгейге. Мен жаңы келин болуп келгенде мындай келин сыяктуу көрүшкөн жок, кызымдай көрүп, тарбиялашып, акыл насаатын айтышып, аябай жакшы кабыл алышты да өзүлөрү. Анан ошондон бери мына экөөбүздүн абышкам экөөбүздүн жашаганыбызга 50 жыл болду. Ошо кишилердин тарбиясын алдык, ошолордун баскан изин издедик дегендей, жакшы кандай элге кандай мамиле кылат, ошолордун баарынан үлгү алдык биз. Кандай, мисалы үчүн кичинекей эле коноктошкондо деле ушул деле өзүнчө бир неме экен да. Анан ошолордун баарынын таалим тарбиясын алып өсүп, анан 5 бала болдук, 2 эркек 3 кызыбыз бар, 10 неберебиз бар, 2 чөбөрөбүз бар дегендей. Азыр ошо кишилердин кандай бизге берген тарбиясы болсо, ошонун тарбиясы менен келатабыз. Бул атам менен апам экөө тең, бирөө мугалим, бирөө жетекчи кызматта иштеп, анан тарбиясы күчтүү болду да. Балдардын баарын бул апам бүт окутту, жогорку билимдүү болду. Андан кийин атам колун өткөрүп берди. Атам болсо бүт калган жумуштарын, бул жумуш кыште, тиги жер жумуш кыште, кимиси каяка мындай немерек болсо, жөндөмдүү болсо, ошол ягын байкап, атам да ошо жол көрсөтүп келди да. Даже эле балдар эмес, келиндерине дагы. Ошол бул жумуш иштесең болот экен балам, мындай иштесең болот экен. Анан балдардын баарын, келиндердин баарын мындай кандай десем, честныйлыкка үйрөтүп, так жүргүлө, эч бир мамлекетке зыян келтирбегиле, так иштегиле. Өзү да ошондой калыс, анан так киши болчу да. Айрыкча жумушта бир жолкусун айтайын, мен тиги баягы сайыз мезгилинде чөпкө айдатчу да бизди. Мен кайным жиберип коюп үйдө отурам. Атам келип, эмне болду балам, эмне отурасың? Ушинтип чөпкө жиберди, атам кайным жибердим, тиги мен өзүм калып калдым десем, андай болбойт да. Бар сен үйдө отура бербей, барып жумушка иштей бер, жумушуңду бүтүрүп. Ушундай аябай так киши болчу да, жумушта аябай берилип иштеген. Өзү дагы мамлекетке бир тыйын зыян келтирбеген калыс киши. Апам болсо эми жанагы 6 баланы тарбиялап өстүрүп, ордуна кондуруп, бу 2 киши, атам менен апам аябай жакшы ата, эне, камкор ата болчу, камкор эне болчу, балдарына аябай жакшы мамиле кылган кишилер эле да. Анан ошон үчүн мына ошо ата энебизден тарбия алган үчүн мынтип абышкам экөөбүз 50 жыл жашап, жакшынакай үйлүү болуп, мындай үлгүлүү деп койсом да болот деп, 50 жыл деле оңой эмес го. Келатабыз ушинтип, анан балдарды биз атам кандай тарбияласа, биз да атам апам кандай тарбияласа, биз да ошондой тарбияладык. Аябай айтып отурса бул кишилерге, өзү дагы бул киши аябай санжырачы эмеспи? Санжырасын жазганда мен басып берчүмүн жана машинкагачы, анда неме жок да, азыркыдай компьютер жок, ал эмесе электронный деген неме жок, машинка жок. Ошонун баарын эле машинкага мен өзүм басып берчүмүн. Ошо жана чернева кылып басып берем. Анан өзү алып барып типографияга берип, анан ошону бастырып келчү да. Эми ишине аябай берилген киши болчу да. Санжыраны да майын чыгарып жазды. Жана Арстанбек дегендер эми өзүңөр көрдүңөр да, ошонун баарын өзү чуркап жүрүп бүт. Ошол киши аябай эмгек кылды, эл үчүн, жер үчүн деп ошо өз үчүн деле андай өзүм кылайын деген эгоисттиги жок болчу да, өзүмө деген, өзүнүн көмөчүнө гүл тарткан. Анан ошондой ата энебиз бар болчу, үлгүлүү болчу, элдин баары аябай мындай үлгү tutчу да бул кишилердичи. Чоң атам негизи өзү дагы честный киши да, аябай адилеттүү. Бизге тиги конкурска катышканда дагы мен өзүм комиссияга тагы отурам. Бирок ошол жактан так айтып өзүмдү ошону жаттап жакшылап айтпай берген. Анан конкурска катышып кичине такалып калдым, ал кезде жаш болчумун. Санжырабан канчанчы? 9 класс болчумун. Анан бир чоң конкурс болгон. Анда Малик Аликеев да келген ошока. Ал да чоң мындай комиссияда отурган. Дагы көп
комиссияда чоң иштер бар болчу, мен тааныбаган эле. Бирок чоң иштер болчу. Анан бара чыгып эле сценадан такалып калдым. Чоң атам айта берди. Же айта албайм, эстей албайм. Тиги андан мурун жакшы айтып берет го. Негизи бир 10 ой барак окшойт. Сүр болду го, бир 10 ой барак окшойт. Анан анын бир 7-8 барагын айтып берем, 3 барагын айтып бере албай калдым. Такалып калдым ошо. Чоң атам комиссияда отуруп берки, комиссиядагылар эжелер дагы эстеке болбойт да, анан отургузуп койгон да. Ошондо 1 ай мурун жаттагам. Негизи 1 ай мурун күнүгө жаттап, мен өзүм кыргызчаны мындай эч кандай ал кезде жакшы мындай түшүнбөйт элем да. Орус класс, Орус класс болуп баягы кыргызчаны жатташмак кыйын эле. Анан аталарыбыз, чоң аталарыбыз ошолордун баарын айтып беришмак кыйын эле да. Чоң энелер, алардан канча балдар бар. Негизи эле мисалы оңой эмес нерсе да. Башкалар болсо портретти көтөрүп келет, мына кагаз, анан айтып берип жаттаган. Жаттабайт да экен, алар жөн айтып берип коечу да. Анан же биз деле ошентсек болмок беле. Эчтеке жазбай эле. Эчтеке жазбай. Жаттаганды айтайын деп. Негизи өзүнүн мыйзамы ошо экен да. Жанакы деп кагазга жазбай, бул сөз менен өзү айтып берет экен да. Ошону санжык элет. Шарт ошондой экен. Шарт ошондой экен. Закон ошондой. Анан келгенде тил уктуңарбы ошондо? Жок, тил деле уккан жок. Не деп айтты ошондо? Ушкан эле жок. Эмкиси болот берсе, даярданабыз берсе дагы качабыз деп койду. Мындай көп сүйлөбөйт эле. Атамда көп сүйлөбөйт эле. Учурашса да мына бетибизден өтүп эметпейт эле, чекебизден акырын өйүп койчу. Сүрдүү киши аябай. Жанына деле биз деле сүрдөп турчубуз. Айтканда. Бирсе айткан сөзүн баары айткарып дегендей. Найманбаев Мукаш атанын ар дайым жанында жүргөн кичи уулу менен келини эч кимде жок асыл сапаттарын эскеришип, баа жеткис мурас болуп сакталып калган эмгектери тууралуу кеңири сөз кылып беришти. Эми сиз айткандай эле мен атам баягы үйдөн эң эле кичүүсү, 3 байкем, эжем, анан карындашым дагы мындай көп. Менде ол эркелеген жок да. Мен кичинекей кезден бери ушунчалык баягы көпүрөк күчүктөп аябай жакшы көрүп, башкача мамиле жасачу. 3 байкем менен дагы көп учурда тил табыша албай, эмнесине кандайча айтсам, баягы балдарым да бир башкача карап, мени болсо бир сүймөнчүк, эрке катары өстүрүп, анан атам жанында жүрүп, мен кыялын аябай гана билчүмүн да. Кичинекей кезинде эле ушул атамды, атам менен апамдарды окуп турчумун да. Азыр биз айтып калабыз го, жана кичинекей балдар мындай тамырчы булар билет депчи. Ошол айткандай эле мен атамды аябай жакшы билем. Ошол өмүр бою атам экөөбүз чогуу болдук. Нарынан болсо кеткенде ошо гана 2 жыл армияга барып келдим. Анан 5 жыл окуп жүрдүм. Калган учурда атам менен чогуу болдум. Эстегенде эле кичинекей кезимден баштап атам заготкомтадын начальниги, директор болчу, жетекчиси. Андагы киши менен тиги Аксайга, Арпа, Солтоо Саарга ошо жайлат ошо кетчүбүз. Атам да ошондо мекеменин жетекчиси, бирок деген баягы мен план толтуш керек да. Анан баягы жеке менчик койчулар, чабандар бар да, ошолордон барып баягы жүүн терилер чогултканга бир чоң бир машинасы айдатып алып, анан өзүнүн бир жеңирээк бир убазы бар болчу, ошону айтып алып, мен бул алдына отурсап алам, ошол жөнөчүбүз да. Анан ушул атамдын ушул эсте калгандын бир эң жакшы жерлери жаныма отуруп алып, ушул мындай мойнуман чыттап, мындай бир өзүнчө сүйүнүп, бир рахаттанып жүрчү да. Мен да ошо баламда азыр небелерим мындай чыдап калганда ошону атамды эстей берем да. Анан бул кишини эми айтып эстеп көрсөм, мындай өзү сакадай болгон сары алтын деп, анан бул жерде да жакшы бир статьямда бир айтып коеюн, мынакей. Газетада чыккан да. Ошондо эч жеринен чаң жугузбаган, таза өзүн тыкан алып жүргөн адам катары билебиз деп ушу бир статьялардан ушундай чыккан. Атамдын дагы бир жакшы нерселери, бул киши бул кишилерди айтып коет жана дежурчал депчи. Ал дежурчал деген бул агесте мындай кандай десем, шылымдаган эмес. Кийин бул мындай бир башкача айтылып калды да. Шылымдаган агесте дежурчал деп атам айтып калганда, бул жанагы жетекчи, мисалы бийлик деп коелу, бийлик анан өзүнүн ушул бир эмесин элге жеткире албай атат. Бир мыйзам болобу, бир
бир нерсени жетишкен бир өзгөрүүлөрдүчү. Анан ошондо мен ойлоп көрсөм ушу атам посредник катары жөнөкөй карапайым жөнөкөй тил менен ошол собраниялар болбосо бир бул атам да көп жыл эмне иштеп калды. Райондун аксакалдардын соту да болду, төрагасы да болду, көп жыл иштеди. Анан ошондо конокто болобу, киши коса жана похоронда болобу, каякта болбосун, ошолорду түшүндүрүп берчү. Жанагы эле бийликтин сөзүн ошондо элге жеткирчү. Ошондо бийлик менен элдин ортосунда көпүрө катары. Бул көпүрө аны посредник деп койсо болот да мындай. Анан ошо эл ошондо ошол кишилер ошондой кишилер да мындай азыр азайып калды. Ошол кишилерди мындай жеткирип анан элдер дагы мындай кулак салып анткенден жеткириш үчүн кичине авторитет керек. Авторитет керек, мындай акылдуулук керек, стаж керек. Анан ошолор жөнөкөй тил менен жеткирчү экен да. Мына азыр эмне үчүн мына бийликтен бир нерсени, бир закон бирдемени өткөргөндө ушу элге жетпей атат. Ушундай бир аксакалдар болгондо, ушун атамда болгон кишилер болгондо ошолор деген анткени деген бул айткан сөзү ошол жерден калбай, а киши деген уккан кишилер баары тең атасы болобу же баласына бири-бирин айтып ошону айылга тарап кетчү. Туура түшүнүшүп калса. Туура түшүнүп. Анан жыйынтыгында да анан карасаңыз нааразычылык жок. Туура чечилип калат. Туура чечилип калат. Сиз өзүңүз тааныштырып, анан ошо кичүү келин катары ошо кайнатаңыз жөнүндө иштеп кала турган, силерге бир таасир калтырган бир өзүнүн кайсы сапаттарын айтат элеңиз? Ооба, мен 91-жылы 22 жашымда келин болуп келдим. Ошондо атам азыр ойлоп отурсам 68 жашта экен. А мен чындыгында өзүмдүн атам 57 жашында эле каза болуп калганда мен 10 класста өткөндө. Ал мага аябай эле барандуу эле чоң аксакал киши көрүнгөн да. Келип биринчи эле көргөндө аябай таң калгам. Жумуштан келип туруп бир костюмшун галстук тагынып, анан келди дагы кайра үйгө келгенде дайыр башка костюмшумду дагы галстугун тагынып алды да. Үйдө дагы костюмшун кийип ошентип отурчу да, үйгө кийинген галстугу да бар болчу. Анан таң калып, үйдөн дагы ушундай кийинип алат экен деп биринчи. Анан чындыгында мага аябай сүрдүү адам катары көрүнгөн. Бирок 16 жыл чогуу колунда жашадым. Мындай сыртынан сүрдүү көрүнгөн менен аябай ичи жумшак адам болчу да. Жумшак ар бир нерсеге, мисалы үчүн балдарына тыйынтып атат, жумушу кандай болду экен, күнүгө сүйлөшүп, неберелеринен сурап, жакшы окуп атабы, эмне болуп атат деп тиги алыста жүргөн балдарына бүт баардыгына кийлигишип турчу да. Эмне кылып атасыңар, кандай кыласыңар, балдарыңарды монтпейсиңерби, тигиндей тарбиялабайсыңарбы, тигиндей кылбайсыңарбы деп аябай ошо балдарына көбүрөөк көңүл бурчу. Анан мен Кудайыма шүгүр, өзүмө жакшы ата эне тарбиялап, жакшы өстүргөн, мен кайнане, кайнатам жакшы адамдарга түшкендериме аябай сыймыктанам да. Ошо атама бап келген ушу кайненем бар болчу. Чындыгында кайненем да жашы тез өтүп кетти, 3,5 жылдан кийин эле дүйнө салды. Өзүм мен атам да эрте дүйнө салды. Анан ушу кайнатам, атам мага эне атанын дагы, кайнене кайнатанын дагы ролун аткарды. Мындай бала тарбиялоодо баскан турганыбызга, даже мен окууну 4-курстан турмушка чыктым. Ошо мен окуумду акыркы диплом зачта кылганда эле мени чакыртты. Диплом ал электе эле келген, кызмат даяр бияка деп элечи. Анан ошондо улуу балам төрөлгөнү да кызыктуу болду да. Мен ошо институтта окуп жүргөн кезде социологиядан сабак бар болчу. Анан ошондо белгилүү инсандарды жөнүндө мындай эме жазгыла деди, реферат жазгыла деп. Ошондо анан как раз угуп калганда кайнатам Арстанбек Буйлашуулу деген изилдеп жүрөт деп. Анан келсем болгон аябай таң калган, болгон статьялар бар экен. Ошол Батма Кебекова менен жолукканы, ошол жерлерге барганы, аябай көп эмгектер бар экен. Анан ошол мен атама ушундай Арстанбек Буйлашуулу жөнүндө жазгыла деп атат десем, мага ошол статьяларын берди. А мен тиги политехнический институтта окудум да. Мен орусчага которуп, болгон орусчага которуп реферат жаздым. Анан ошондо социология сабагынан ошо профессор аябай таң калып, ушундай көп эмгектерди жасаптырсыз, сиз деген
мындай статьянын баарын эме тиркептирсиз деп мага дифзачат койгондо неме экзаменден бошотуп сразу ошондой аябай биринчи эле анан боюмда бар кезде төрөдүм, анан төрөгөндө эркек дегенде эле ойлодум ушу Арстанбек коет болуш керек баламдын атын депчи. Ошо бир күнү эле телеграмма келди. Мен анда Бишкекте кайнатам телеграмма салып ийиптир. Бешик Боңорбек болсун, ошо неберебиздин аты Арстанбек болсун депчи. Анан ошо Арстанбек Буйлашуулу деп бул атамдарга канча ата өтүшкөн, канча атадан кошулган тууган экен. Бирок ошол адамды изилдеп аябай өзүнүн бир туушкандан да артык изилдеп ошого эстелик салдырып ошондой эмгек кылгандар да. Арстанбектин эл үчүн кылган эмгегин ошолорду билинбей калганын касып чыгып турбайбы? Касып чыгып, анткени бул Казыбек Казалчы сыяктуу эле бул адамдарда мындай эмеде калып басылып калган көрүнбөй, билинбей. Анан ошондой эмгектерди жасап, анан обязательно постоянно ушул комната, ушу атамдын комнатасы болчу. Теги жерде журналист болчу, кийин эми атам өтүп кеткенден кийин алып койдук, ал өтө эскирип кеткенден. Ошол жерде жазып отурчу. Биринчи ошо апама көргөзчү да, анан апам мондай аябай мугалим киши эмес беле. Ошо сен мугалимсиң, талда, кара деген сыяктуу. Анан апам могу жерин мындай кылыпсың, тигиндей кылыпсың деп анан аябай тиги эме кылчу да. Текшерип берет. Текшерип мындай өзүнүн мнениясын айтып ошончу. Анан экөөнүн мындай баскан турганы бири-бирине мындай баш ийип жашагандары мага таң калтырчу да. Ошо анан бала тарбиялоодо атам аябай комуз черткен адамдарды аябай баалачу. Анан мен студент кезде комуз чертип жүрчүмүн да, ошону угуп тур дагы анан угат да, анан Бакытка айтыптыр. Комуз чертет экен, алып кел депчи. Ошо биздин тукумубузда бир комузчулар чыкса экен, жакшы инсандар чыкса экен деп ошентип ойлосо керек, комуз чертет экен, алып кел деп. Мен баягы самоучкамда бирок фольклорный ансамбльде жүрчүмүн. Ушу жаңы үйлөнүп барганда эле баягы тойго барганда айтты. Мен келинимди Гүлжанды комуз чертет деп угуп атам. Черттиргиле деп мен төркүмдөрүмдүн көзүнчөчү. Анан ошо биринчи эле аябай дагы таасир бергени ошо атам айтчу, эмгекти сүйгүлө, эмгектенгиле, балдарыңарды жакшы тарбиялагыла. Ушу балдар келечек, эгерде сен кандай тарбия кийин жакшы мындай сый көрөм десең, балдарыңды жакшы сыйлап тарбиялагыла дечү. Анан ошо биздин кийле киши ошо Арстанбек балабыз 7 жаш болгондо эле алып барып комузга берип койду. Анан адамдын ар биринде эле комузга шыгы чыкпайт да. Ал деле талантта окуду, музыкальный литература ноталарын жакшы эле, бирок оң колу жакшы иштебей анчалык комузчу болгон жок. Андан 1 жылдан кийин берки кызымды берди. Ал ошо атамдын оюндагыдай болуп, республикалык конкурстарда биринчини алып, ушундай азыр жана Чолпон деген чоң комузчу бар эмес беле. Ошол гран-прини алды. 10 жашында кызыбыз биринчини алган. Анан кийин баягы ошо башка кесипке өтүп кетип эле баягы чоң комузчу чыккан жок, бирок ошо инсандарга, Санжирага, ошо Кыргызстандагы эң мыкты чыккан, эмгегинен таанылган адамдар жөнүндө статьяларды, Санжира жөнүндө, жакшы адамдар жөнүндө газеталарды бүт эле топтой бериптир. Батышка кылыпчу, ошолорду окуганда да мынтип чийип, ошол керектүү нерселерди астына белгилеп, анан любой суроо берсең ошо памяти жакшы болчу. Келип туруп берчү, оку мону деп туруп анан чийип койгон жерлерди көргөзчү, могуларды окугула депчи. Анан кыргыз дегенде аябай мындай патриот болупчу, кыргыздын ырымдарын аябай сактачу. Жаңы эле келгенде бир 6:30 чейин уктап калганбыз го. Ошол үйгө кирип барып өлүксүңөр тургула дегенде ошол оюмда аябай калыптыр. Ошол боюнча мен азыркы күнгө чейин 5:30 турам да, ойгонум ошо эрте тургула. 6:30 кечтечкен. 6:30 кечтечү. Өзү 6-да турчу, анан атама чейин 6:30 турчум, 5:30 турчумун да мен. Анан чындыгында айтчу да, өмүр бою уктайсың. Өмүр кыска, убактың жетишпей калат. Эмне болуп өткөн бир нерсе кылыш керек.
иштесең дагы ошо алдыга жүр, алдыга тургула, жакшы кызматтан иштегиле деп эле ушундай эмет эрте турган киши ырыскыны ырыскы эрте чечет деп ошончо чын эле эрте туруп алып 5:30 турганда өмүр бою иштедим, 5:30 туруп нан бышырып, үйлөрдү жыйнап, балдарымды садикке даярдап, аларды кийинтип, эме кылып, анан кеткенге үлгүрчүмүн да ошо 8-те жумуш 7:30 башталчу өстө жумуш. Анан ошо чындыгында балдары дегенде, ошо Кыргызстан эли дегенде жанагындай адамдар артта калган, мындай унутта калган мурдагы адамдарды изилдеп ушуларды неме баардык жактарын мен аябай баалайм да ошо. Атам да тамашалап да чындап да кээси айтып калчу. Мен бир нерседен өкүнөм. Жанагы 3 байкелеримди кыргыз мектепке берип, анан эжемди, мени, анан кимди дагы, менин карындашымды чыпарды да. Анан ошо орус мектепке бердим депчи. Анткени көп нерсени кыргыз тилин жакшы билбей калдыңар да аябай өкүнчү. Анан бул китепти болсо эгери жазыптыр. Атам мисалы 93-жылы каза болсо, бул 85-жылы бул жакшы мурас деген көчкөн сактанатын китеп бар экен. Ошо окудуңуз белет. Ошо китепте мынча жазып коюптур. Мага кийин каза болгондон кийин ошо китепти Гүлжан таап алды да. Таап алып мага берип, карачы, атам жазган депчи. Мен айткан эмес. Мынтип жазыптыр. Мына өзүнүн колу. Бакыт, мен сенин кыргызча китептерге кызыгып окубасыңды деле билүүчү элем. Ошондой болсо да, ушул кичинекей китепти бир кече ирет окуп түшүнчү. Анткени менде эле барлык аталардын сендей баласына арнап айтуучу осуят, залкар ой тилеги камтылыптыр деп. Ушул соң китеп экен. Окуп чыкканда Мурас деген китеп. Мурас деген китеп. Ушул жакшы соң китеп экен. Ошол. Бир нече жыл окуп чыккандар ошондой. Мен окудум. 2 сери окудум. Ошо эмне камтылыптыр ичинде? Аябай пайдалуу мындай атасы өзүнүн баласына Мурас 5 кат жазыптыр да. Ошо 5 каттарда бирөөсүндө патриоттулук деген эмне? Элге кандай кызматты ээлейсиң, анан элге кандай мамиле жасайсың? Кыргыздын жана каада салттарын сакташын. Мындан сырткары эл менен кандай сүйлөштү? Ушунчалык бир мындай десем, бир билген го, мындай сен бир жетекчи кызматта иштейсиң дегендейчи. Ошо жетекчи болгондо сен кандай жүрүш турушуң керек. Ошондо ушу сапаттар сенде болуш керек. Ошондо эл менен иштешип кете аласың. Эл менен иштешип кетесиң, анан сен адам мындай даанак кыргыз адам болосуң деп. Ушунчалык сонун жакшы китеп экен дагы. Анан атам аябай көп китеп окучу. Азыр өзүнүн бир кичине бир библиотекасы бар, ушул бир китепти калтырып бүт ушул окуп чыккан. Найманбаев Мукашада эл үчүн кылган дала иштеринин демилгечиси болду. Орто Саз колхозунда иштеп турганда Орто Саз ак айылдарына электр линиясын тарттырып, радиолоштурууга чоң салым кошту. Учкундан Орто Сыр төрөөнүнө чейинки жолду салдырууга дагы чоң эмгек кылган. 1978-жылы Тянь-Шань районунда Айыл чарба химиясы бирикмесинде иштеп турган мезгилде Теке-Секерек булуңунда суу чыгарды. Азыр ал жер шаарчага айланып, кийинчерээк Мукашатанын ысымы берилген. Ушул чөлкөм биздин атабыз Найманбаев Мукаш атындагы чөлкөм деп аталат. Ушул киши илгери 70-жылдары экен, 80-жылдары го дейм. 80-жылдары ушул жерге өзү иштеп, бир вагонду течирге коюп, ушул жерге Плодородие деген бир жаңы мекеме ачылган. Бул Плодородие мекеме айыл чарбага тиешелүү жумуштарды жасап, ар кайсы жерлерге, огородторго болобу, тетиги айдоо жерлерге болобу, жер семирткичтерди ташып, ошол жерде жер семирткенге түшүмүн жыйнап алууга бир чоң көмөк көрсөткөн жакшы мекеме болгон да. Мына ошол мекеме кийин чоңоюп отуруп облустук мекеме болуп, сельхоз химия деп аталып, райондук мекеме аталып, облустук мекеме аталып, анан ушул жерде атабыздын баягы түптөгөн иши жерде калбасын деп, элдин эсинде калсын деп, ушул кишинин атында чөлкөм аталып калган. Мен айтат элем, атам дайым эл деп, элдин мүдөөсүн, элдин жанагы кайгысын, капасын керек болсо ошонун максатын айтып, жеткирүүчүлөргө жеткирип, ушундай бир өзүнчө бир жакшы, өзгөчө инсан болгон да. Өздөрүнүн ойчул залкар акыны Арыстанбек Бойлаш уулунун тагдыры, чыгармачылыгы тууралуу кеңири изилдеп чыгып, ага экинчи өмүр жараткан Мукаш Найманбаев болду.
Арыстанбек жөнүндө китеп жазып, журтчулукка жеткирди. Ал үчүн 3 жыл талбай эмгек кылдым деп эскерип жазганы бар. Ушундан улам мамлекеттик деңгээлде маселе коюп отуруп, жалган жалаага кабылган Актаңбай акын Залкар комузчу келечекте көрө билген даанышман атабыздын чыгармаларын жыйноо, иликтөө, атайын комиссия түзүүгө дагы жетишкен. Эмгегинин акыбети кайтып, Арыстанбектин монумент эстелиги Нарын районундагы Миңбулак айылынан алыс эмес жерге дөбөчүгө коюлган. Найманбаев Мукаш атанын демилгеси менен акындын 170 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде өткөрүлгөн. Алгач эстеликтин азыркы абалына байкоо салып, анан архивдеги маареке өткөндөгү иш-чаранын айрым учурларына кайрылып көрөлү. Бул жерден айта кетсек, азыр бүгүн Арыстанбек Буйлаш уулунун эстелиги деп да койсок болот, эстелигинин жанында турабыз. Адамдык парасатта ардактуу адам болуу вазифасынын эң биринчи баскычын ушул атам ушул кишиге эмгек жасап, ушул кишинин тарыхын тактап, жанагы акын, ойчул, даанышман, комузчу 500 күйдөн ашык жараткан Арыстанбек Буйлаш уулунун элесине арналган ушул нерсени жасаганда эл менен жакшы сүйлөшүп, элин ушунча элдин тыным сейит элинин бүт баарын чогултуп, ошолорго түшүндүрүп, ошолордон өздөрүнүн бир ынтымакка чакырып, ушуга чоң көмөк көрсөткөн алгачкы эмгегинин бири ушул Арыстанбек Буйлаш уулунун эстелиги. Мына ушул жерге 1993 жылы чоң маараке өткөрүп 170 жылдыгын белгилегенге атам аябай адамдык чоң эмгек кошкон эле. Муну айтып отурсак эми сөз түгөнбөйт, бирок китебинде, өзүнүн китебинде жазылган, туура түшүнүңүздөр, китебинде бардык жерде жазылып жүрөт. Алгачкы эмгекти ушул биздин атабыз жасап кеткен эле. Бул унутулгус вообще өзүнүн өмүр баяндагы эң биринчи жакшы кызматы болгон. Чынын айтыш керек, жалгыз эле бул Арыстанбек Буйлаш уулунун эстелигине дагы күч кошпой, убагында бул киши Арыстанбек драмасын жаратып, анысы Нарындагы Рыскулов атындагы театралдаштырып, ушул жерге дагы сахнага алып чыккан. Эми биз ойлойбуз, ушул кишинин урпактары, туугандары ушул ишти дагы улантып, мына ушул жерди жаңыртып дагы, мындан да жакшылап көргөзүп, туристтер келсе бир келе турган жакшы жай болуп калды. Тааныштырганга бир дагы бир мындай ишин улап кетсе деген бир жакшы тилек бар.
Gül çoğu elem tokoydun, külgünü elem bozoydun deydi. Diş ırıskı dildi, tirülük ösü dirdi, ögödön biri ötkön yok, ekönü biri cekken yok, ötkön işte düşman yok, ölümden kıyın düşman yok deydi. İndi degen satlar. Uşunu biz okup, üniversitetin ekінші ушул китеп колуңуздарга Арыстанбек тийбей калат эле. Ушул китептин чыгышына жетекчилердин тили менен айтканда молния деп Карыкулов Аманбек Карыкулов рахмат айтамын. Силердин атыңарда. Hurmatlı aziz beymenler, jana ma'rakenin katışıkçıları, biz bugün eskeri жатқан ulu oyçun, okumuşu yok, tuvasa talantlı, filosof, öz aytқандай perişteler kolduğun Oliyazada akın, Zalkar konuşçu, öz zamanında Kırgız elinin erkindigin köksөгөн, al için öz başına gele turgan kıyınçılıklarga da kayıl olup sözlerinin barın, çağrılarının barın, kuyularının barın çoğultup giyinegenlik için bizden oradaklığımız gerek ve batmağa
kitebin çıkarganlık üçün çoğun hurmat sey üyülesinde baktı tağdayga alımla birge Kırgızdın çapanın cevap yolluğun salıp hurmat kılavuz. Geliniz. Kızmak için çapanımızın cevap yolukçu salıp büyümesinde, işinde iyiliklerini kalmayız. Ondan birge üyümüzde varganda baldarınızda şakiret alışveriş için 500 son sıylık bireyizler. Kolçak koysanızlar kolçak. Buna tarih kitap tasam degenlerge buna yaxşı primor oldu. Andan keyin başına Kırgızdın sıyıqtуу kiyimi ак kalpakты kiyimlerinden birge ala toğusun aralap binip yürüsün dep bir atlar tuğlayız. Kolçak koysanızlar. Geliniz. Geliniz. Mukas Meymanbayev'ga at tapşırıp atak. At. Mukas'a gel. Oşoğlu'nun birge. Hurmatlı Mukas'a. Oşoğlu'nun birge. Hurmatlı Mukas'a. Yaşını durmayıp çayga ılak bolup kalganlığı üçün büyüğünüzde var. Baldanınızın kaşında, bayılçayınızın mangdayında mamile çay içip koyunuz buna 500 so'makta. Mukas'a gel. Bir kişiden biraz sıkıntı koysanız mı? Hadi Mukas'a Kutlansın Mukas'a. Ulan yeğenik diyormuşsun ki bağlamak İlgerki Kökötöy'dün tozunda amağıga kavar salgan çıkınatta yere kıştan gelmez. Bu işini dağı aytıp ete kırgan akırdı sözümdü aytedekmin. Andan keyin bizden gerdeşimiz özümüzün uğluğu Kırgız elini attın başkasında aytın. Kimge atsasın? Urayı ve Sevul'a altında aytın. İnimiz kutlukta olsun cevaptan. Kutlu olsun mesela Urayı. Kolçağı koysanızlar, kolçağı. Ben sen bunu açtığım gibi aramayın olsunlar. Yoldaş çoruğumuz bilen çay içip bayımız bana bir geçti oldu. Yengemden emez, yoldaş çoruğun bilen. Yoldaş çoruğun bilen, köyüntüşlerim bilen. Çevresi ona tanıp. Çevresi ona tanıp. Çevresi ona tanıp. Çok rakşat çok geçir. Çok dağır olun gitsinler var. Hurmatlı tuğla. Satayın. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө Найманбаев Мукаш Калматуулунун өздүк архивинде сакталып калган 70 жылдык юбилейинде эл алдында кылган иштеринин далили катары сыймык менен сыйлык ээси болуп отурган учурунан бир көрүнүш чагылдырып берүүнү туура көрдүк. Жылы биздин Орто Сазга башкарма болуп барып туруп, ошол күндөн баштап жакшы билем, ага чейин баягы сыртынан билишчү элек. Байличе сөкөн ошондон бери жакшы билебиз. Биз жаңы үйлөнүп калган кезибиз эле ошондо бул кишини өкүл ата өкүлөнө кылып алды эле. Деми мына ошондон бери жүрүп отуруп кийин куда болуп калдык. Мына бир Мурутчан жигит менен уулум, экинчи уулум тиги ак жоолук менин келиним мына Мукаш экендин кызы. Бу Мукаш экен жөнүндөгү сөздү айтып отурса түгөнбөйт. Жерде абдан жакшы айтылды. Буклетте бардыгы жазылган экен. Эми могу регламентти сактоо иретинде мен көп сүйлөгүм келбейт. Ошондой болсо да бир эки ооз сөз кошуп кетейин деп ойлоп турам. Мукаш экен өзү жанагы жаштар менен көп мамиле жасаган адам. Ошо жаштардын кылык жоругу, жасаган иши жугат окшойт болчу эле. Мына бүгүнкү күндө талант жаңы ачылып отур. Бул кишинин кайрылган темасы бир шумдукка. Кыргыз элинин тарихи адамдарына. Мына Арыстанбек деген адам ким?
Буга эле деген кандай касиеттүү адам. Bu Gökötay atabız kандай. Muna uşul adamdardın ötkön joluna gayrılуу azırkı kezdе okumuştularning kolundan gelbey жатат. Uşul maselege gayrıla alбай жатышат. Professionalдык деңгээлге жеткизе албай жатышат. Bu kişinin şu kozgogon temalar ile ar bir izildөөчү үчүн мен жөнөкөйлөтүп айтканда кандидаттык диссертациянын темалары же болбосо докторлук диссертациялар. Булар ушул Мукаш аке козгогон проблемаларды изилдөө маселесин эгерде биздин жаштарыбыз колго алса, бул жерде баягы орусча айтканда непочатый край же болбосо бул өзүнчө жатканды дың жер болуп жатат. Вот, ушуну мен жаштарга каалар элем, Мукаш акем ушул жаштарга, урпактарга эстелик катары калтырып атат, муну андан арда узартат деп ойлойм. Бул кишинин басыры эми жаңадан чыгып атат. 100 жашка чыгаарына мен ишенем. Мына бул кишини азыр 70 жашта деп ким айтат? Ушул 50 жашта деп деле айта койбосун. Ошо 40 жаштардын тегерегинде деп ойлойт эгерде бул сөздү айтпаса. Эмесе бир 30 жылдан кийин 100 жашка чыкса, ошондо бир 70 жаштагы адамдын курагына келер сырткы көрүнүшү. А ички көрүнүшү жаш бойдон гана берет. Жанагы чыгармачылык жумушу эми гана таланты жаңы ачылып атат. Бул талант деген көрсө ар түрдүү учурда ачыла турган жумуш турбайбы? Бул киши ушу пенсияга чыкканда ачам деп эле ушу капкагын жаап коюп жүргөн көрүнөт го. Эгерде мурдараак ачып койгондо жана Токтогул сыйлыгы, анан Нобель сыйлыктарына кетип калмакпы деген ойдо болуп жүрөм да мен. Дем ошол баштаган, жаңыдан баштаган жолуңуз кут болсун. Анан эми алтын тоюңар да кут болсун. Кудагыйыбыз бул жерде бирөөлөр айтып өттү, балдарын ушундай жакшынакай тарбиялады деп. Чынында сонун тарбиялады. Айрыкча бул тарбиялоо маселесинде билимдүү кылды, илимдүү кылды. Ошо билимди берүүдө бул энеси атасы анчалык мамиле кылган жок балдарына. Мен ачык эле айтайын, мен анткени аралашып жүрдүм да, мен тияктан мындай бир кандайдыр бир даражада жардам берип жүрдүм. Энеси ээчип эле жүрдү. Ушу 5-6 баласын тең окутууда зор эмгек кылды. Экзамен берсе да ошо жерде жүрчү эле. Ушу каникулга чыгып алып, же отпуск алып алып эле ушул Бишкекте жүрүчү. Башка энелердин айырмачылыгы. Анан эми бул киши өзүнүн эле балдарын окутуп, ушуларга бир билимдүү, илимдүү кылсам дебей, келиндерин да ушундай мамиле кылат. Мына быйыл эле биз оорулуу сыркоолуу болуп отуруп, эң кичүү келинин мына өзү жанында отуруп, баласын багып, өзү баса албай отурса дагы дипломун бердирип, мына политехнический институттун энергетикалык факультетин бүтүрүп келди. Баланы багып жанында отуруш керек экен да. Мына бул мисалы өзү адамдын ким экенин көрсөтүп жатат. Сиздерге узун өмүр, чың ден соолук каалайлык. Анан эми Мукаш акем Бишкекте бир топ инилериңиз бар, эми алар менден салам айтты эле, келе албай калыштыбы, Эсенгул, Үсөн, Бейшер, жана башка бардыгын санабай эле коеюн. Ушулардын атынан да бир куттуктоо кабыл алып коюңуз, инилериңиз ар түрдүү шарттар менен келе албай калдык деп бардыгын айтышты. Могу жерде турган менин 2 уулум, 2 келиним турат, ушулар сиздерге бир кичинекей бир денеги бар экен, ушуну тапшырып койсо, анан бир жылкыбыз бар, ал тиякта турат, ушуну сиздердин тойду куттуктоо иретинде кабыл алып коюңуздар. Жол сапарыңызга. Убакыт учкан куш демекчи, жылдар өтүп, мезгил алмашты. 80 жашка келсе дагы Мукаш ата аксакалдар кеңешин жетектеп, коомдук иштен калган жок. Калк кадырлаган инсандын 80 жылдык мааракесинде дагы нарын эли өр күлкү менен майрамдагыдай маанай менен өткөрүштү. Эмесе архивдик материалга назар салсак. Көчө бир нарындык киши айтат. Ой, биздин баягы дүжүр чалдарыбыздын баары эле жапырт 80 жашка чыгып калышыптыр дешипчи. Андан кийин карап көрсөк, мынакей Арун Ажиевич, Кемел Токтогазиевич, мына Мукаш Найманбаевич, жакында мынакей Сейтал Жакыпович, дагы башкалар 80 жашына келип калышыптыр. Ушундай жашка келишип, анан эч ким деле ойлогон эмес бул кишилер 80 жашка чыгып калганын. Карап көргүлөчү, мынакей Мукаш акени ким айтат 80ге чыкты деп. Мына яркий пример. Кандай баягы ден соолук да болуш керек, таза жүрүш керек. Элге, журтка кызмат жасасаңар, мына Мукаш акедей жап-жашынакай, мынакей 55 десеңер, мынакей жаңылышпайбыз, туурабы? 55-60 десек мынакей. Мукаш аке, сиз эми нарын элине, кыргыз элине төбөңүз көрүнгөн инсансыз. Эли журтуңузга аябай таза, чоң иштерди жасап,
бердиңиз ата журтуңузга. Жанагы дежурчал деп айтканыма таарынбагыла. Дежур деген бул деген эң биринчи инициативный ушул коомдук иштерге элибизге, журтубузга ак эмгек менен эмгектенген кишилер ушундай эле болот. 60-та 70-те жакшы инициативный кишилер деле бар, иштебеген кишилер булар дежур дей беришет. Өзүлөрү эчтеке жасашпайт. Анан кийин мен ушул Мукаш акеге чоң ыраазычылыгымды билдиргисемин. Биз өзүбүздүн мынакей обл администрациясынын атынан сиз аябай элге аябай авторитеттүү. Мына мен 5 жылдан бери билем сизди. Уулуңуз Жаныбекти 80-жылдан бери билем. Ал көз мынакей теңдиш болуп жүрөбүз. Мына 5 жылдын ичинде канча көп бизге жардам бердиңиз? Мага лично канча жардам бердиңиз? Кайда деп сурасак, бул киши дайым эле ошол айылдарда жүрөт. Тигил айылда, бул айылда жыйналышта жүрөт. Сходто жүрөт. Тигил маселесин чечип атат, бул маселесин чечип атат. Жанагындай чоң маданий биздин иш-чараларда дагы мынакей Буйлаш, Арстанбек Буйлашты көтөргөнгө кандай чоң жардамыңызды бердиңиз? Театрга жардамыңызды берип атасыз, драмаларды жасап атасыз, пьесаларды жасап атасыз. Жанагы кара папкеңизди деле түшүрбөй эле жүрө бериңиз. Кара папкенин ичинде ушул иштин баары ушу кара папкенин ичинде. Ооба, эми 80ге чыктыңыз, эми кара папкеңизди бир текшерип койгонго мен бир уруксат алып бир текшерем го, эмне бар, бир көрсөтүңүзчү деп. Кээ бир айтат эчтеке жок дейт. Жок, эчтеке бар, жок болбойнчу болбойт мындай. Кара папкенин ичинде ушу сырдын баары ушул жакта. Сыр сандык деп бул жерде подсказка жасап атат. Мына эл баалап атат эмгегиңизди. Биз дагы мынакей облустук кеңеш, обл администрация, биздин эң Нарын облусунун Шумкар белгиси деген биздин белгибиз, бул Нарын облусунун ардактуу аттуулу наамы менен Найманбаев Мукашка берилди деп мынакей жакында мынакей чечимди бөлүүңүздү бүгүн ушул тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Коллективдин бүт каалоо тилектердин баары ушул папканын ичинде жазылган. Үйдө акырын отуруп алып, кегесте кара папкага салып алыңыз. Шуну окуп башыңыздан ак калпагыңыз түшпөсүн. Эки калпакты кип бериңиз үйгө. Экөөбүзгө. Андан бүгүн жакшылап тойлоп, акебизге жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы жазылып, бир отуруп бергиңиздерди мен суранамын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Рахмат Аскар Маткалыч. Мага дагы бир запискалар келип түшүп атат. 20-сатка деген ат бүткүл элге тараган. 20-саткага жетсек деп талай инсан самаган. 20-сатканын кызматы жалпы журтка жараган деген бир жакшынакай ырсаптарын биздин бир жергиликтүү акыныбыз бир газеткага чыгарган экен. Ошон үчүн ушул Мукаш экенин кичинекей кезинде, бала кезинде топтошуп, ушу биригишип, бүткүл кыргыз элине таанымал болгон 20-сатка деген ат менен бүгүнкү күндө биздин салтанаттын кадырлуу аксакалдары ушул жерде отурушат. Анда эмесе ушул кезектеги тосту Боколован баштаган, Абдыкеримова, Жанабилова жана Курманжан эже баштаган ушу биздин улуу урматтуу Мукашеванын ушул теңдештери 20-сатканын мүчөлөрүнө кезектеги тосту берип койсок. 20-сатка деген бир маселе көтөрүлүп калды. Мен ушул жөнүндө айтып берейин. Бул 20-сатка
bir кездерде bir жакшынакай тең туштар болгонбуз. Жаш кезибизде. Ошо тең туштар биргелешип, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө карата, андан кийин жүрүш-турушубузга карата, иштеген кызматтарыбызга караша, бирибизге бирибиз жагып калып, ошол 20 киши тең туш болуп жүрдүк. Ал тең туштар ушу жарым кылымдай болду да, акыры эл ичинде 20-ка деген атты оңдук. Bu 20-ка деген ат эмне деген уюм деп жетекчилер тарабынан КГБ аркылуу текшерткенде күндөр болду. Жөн эле ушундай бири-бирине жакшынакай мамиле кылган тең туштар экен деген маселе менен андан кийин жыйынтыкталган. Эми ошол 20-канын бир мүчөсү ушу Мукаш. Мына бүгүн 80ге чыгып той берип отурат. Бу Мукаш өмүр баянында айтып кетпедиби? Бу биздин ичибизде эң кичинекейибиз ушул, салмагы 45 килограмм. Бирок иштеген иши боюнча, мамилеси боюнча, адамгерчилиги боюнча ушундай бир зал карагандардын ролун ойнойт. Мукашты биз универсал деп коебуз. Мукаш көп нерселерди иштеди, башынан өткөрдү. Жана бир кызматы айтылбай кетти окшойт, сотто болуп бир топ сотто ийген. Сотто болгон бир кезде. Мукаш болсо өзүнүн тең туштарынын арасында ушундай көтөрүмдүү, авторитеттүү, салмактуу адамдардын бири. Ушунчалык көтөрүмдүү да, эми ушул тең туштар болгондон кийин мындай бир тамашалар көп болот бизде. Сөөгүнө жеткире, сыздатып ушундай айтылганда сөздөр болот. Ушунун баарын Мукашка мындай чыгарылат, бирок Мукаш ошонун баарына эрикпейт, жакшынакай көтөрөт. Бу Кыргыздын калпагы жакшынакай символ болуп, дүйнө жүзүнө атагы чыккан оокат болуп калды. Ошол калпактан бирди сыйгылалы. Анан тең туштардын бир өзүлөрүнүн арасында бир ынтымагы бар, анын конверти болуш керек. Аны да берип коелу. Анан папкада жанагы өмүр баянын баары эле жазылган. Эми аны айтып отуруш кереги деле жок эми. Универсал адам дебедикпи? Ошол универсал эмгегинин баары ушул папкада көрсөтүлгөн. Баардыгы ушунда мына. Мукаш ака, өлчөп коюңуздар, өлчөп коюңуздар. Рахмат болгон экен. Эмки сөздү ушу Мукаш аканын курмандашы Жанабил абабызга берип койсок. Жанагы душмандарымды чакырып туруш. Урматтуу бекелештер, урматтуу байкелер, тең туштар, жеңелер, өбөктөрүм. Бул залда отургандардын баардыгынын бир өзгөчөлүктөрү бар деп ойлойм. Илгери атабыз аккан арыктан суагат дечү. Мына бул жердеги отурган кишилерди байкасам, баардыгынын ата-бабалары төбөсү көрүнгөн, эл баккан, арыгы кенен, арыгы терең кишилердин фондары отурат. Мына ошолордун ичинде бүгүн Мукаш байкемдин, мен байкем дебей койсом деле болот, бул менден кичинекей эмесмин. Мукаш байкемдин 80 жылдык мааракесинде автоамын тасуучусу отурабыз. Мукаш байкемдин бир эң жакшы сапаттары. Бокол акем айтып өттү, бул улууга дагы тең туш, кичүүгө да тең туш, ургаачыга да тең туш, бардык улуттардын бардыгына тең туштук бар да. Бул кишини кандай кылып тамашалабасаң, бардыгын көтөрөт да. Өзү кепкенедей болгону менен ушунчалык көтөрүмдүү, баягы күчтүү болсоң жердей бол, таза болсоң судай бол дегендей, бул өзү кичинекей болгону менен ушунчалык күчтүү адам да, ушунчалык жагымдуу адам. Анан Мукаш акемдин эң бир жакшы да бир сапаты бар, өзүнүн болгон акылын, кеңешин түз айтып, түз кеңеш берет. Бир окуя. Мен болгону 4-класстагы билимим бар эле.
Мукашакеме көбүз бир жол жүрүп калып туруп, анан ошол кишинин кеңеши боюнча мен кечки мектептен окуп, сырттан окуп, жогорку партиялык мектептен окуп, ушул бир гана кей сөз, Мукашакемдин бир гана кей сөзү мени билимдүү кылып, ошол аркылуу бирдей даражалуу болгонго себепкер болгон ушул Мукашакем болчу. Мындай кеңештерди, мындай жол жоболорду жаңгыз эле мага эмес, миңдеген адамдарга айтып, кеңешин берип туруп, ак жолго жетелеп жүргөн улуу инсан. Улуу инсан. Мукашаке, эми өмүрүңүз мындан ары дагы узун болсун. Аскар Макталович айткандай, жашка жеттиңиз. Ошол жашыңыз куттуу болсун, ырааттуу болсун. Эч качан кем болбоңуз. Балабакарыңыз менен, урук тууганыңыз менен, куда сөөгүз менен, эли журтуңуз менен аман эсен сайраңдап, ойноп жүрө бериңиз. Мукашакенин балдары чоң рахмат айланайындар. Мына атадан 3 уул туулат дейт. Атадан артык, ата менен тең, атадан кем. Атадан өзү менен тең дагы, артык дагы балдар экенсиңер алдыңа кетейиндер. Баланы Кудай үчүн тилейт. Ушунчалык туруп, атаңардын сыйын ушунчалык урматтап, уюштуруп, ушинтип атканыңарга чоң рахмат алдыңа кетейиндер. Силер дагы Мукашакедей болуп туруп, изин басып, жолун жолдоп, бактылуу талайлы болгула. Элиңер аман эсен болсун. Бардыгыңар аман эсен болгон алдыңа кетип калайындар. Ак жиле ойноп, атырчу таңды, армансыз күндө özümde kaldı. Sihirde dürsem o da ömrüdür şanı. Bindi kantamla Улуу кичи кары жаш барлыгыңарга айланайын. Мен биринчи Кудайга, экинчиси мен ушул акыбалга кичинекей кызматымды, кичинекей аракет турмушундагы өткөргөн жашоомдун баардыгын жогору чагылдырып, башкача айтканда ашыгыраак деле мактап ийдиңер. Ушуңарга мен өмүр бою мындан ары алтын көптүр милдеттүүмүн. Рахмат ушул сиздердин мага жасаган силеңер. Ушундай жакшылыктарда боло бергиле, дагы убак. Рахмат. Улгайдым деп жатып албастан өмүр бою иш үстүндө жүргөн Мукаш Найманбаев Калмат уулу Санжира саптарын чогултуп, кыргыз эли үчүн чоң эмгек калтырды. Айрыкча Арсанбек Буйлаш уулунун эмгегин өзгөчө баалап изилдегени анын чоң жетишкендиктеринин бири болду. Бишкек шаарында дагы Арсанбектин эстелиги кыргыздын белгилүү инсандарынын катарына коюлган. Кыргызда Арсанбек Буйлаш уулунун акынды алып акын, залкар акын, улуу көсөм акылман акын философту айтышат экен. Ушул улуу көсөм алып акыныбыз советтик мезгилде кандай акыбалда калды эле чыгармачылыгы. Советтик мезгилде Арсанбектин бүткүл чыгармачылыгы кыргызча дааналап айтканда көргө көмүлүп калган болчу. Биздин мезгилде Арсанбекти окутушкан эмес. Арсанбектин мектептин программасында да жок болчу, жогорку окуу жайында, филология факультеттеринде да окутуш эмес. Ушул
акынды, Залкар акынды ким алып чыкты деген суроо коюлат. Бул Залкар акынды алып чыгыш үчүн сөз түрдө алыптар алып. Залкарды залкарлар, улуу философ акылмандардан алып чыгалат дейт. Ушундай адамды чыгармачылыгын биздин атабыз Найманбаев Мукаш атабыз көтөрүп алып чыкты. Демек биздин атабыз улуу акылман философ көрөгөч адам экен. Бүгүнкү күндө мынакей Арыстанбектин өзүңүздөр көрүп турасыздар, эстелиги Борборубузда турат. Нарын шаарында, Нарын районунда жана башка жерлерде де коюлуп жатышат. Мектептерге окуу программасына, жогорку окуу жайларына окуу программаларына чыгармачылык толугу менен кирди. Көкөтөй чечен жөнүндө радио пьесалар аябай кызыктуу чыкты да. Элдин көбү Көкөтөй атанын көп кырдуу аңгемелери, болмуштары, тамашасы бар эле да, ошолордун баарын жыйнап, анан радиодо чыгарып, радио пьесаларын чыгарып жүрдү. Элдин баары ушу радиого заказ берип, ал кезде радио аябай роли чоң эле, аябай кызыгып угушчу да. Анан ушундай көп кырдуу талант каяктан чыккан деген суроо болот да. Мунун ата бабасы аябай жакшы кишилер эле, эл журттун башында турган Найманбай Чумата деген аябай жакшы адам эле да. Андан кийин ошол Калмат, Шермат деген уулдар болгон. Анан бул Калматтын баласы Мукаш. Анан ошол Калматтын акасы Мукаш эми аябай Калмат эке тиги артынча Найманбайдын тарбиясын көп алган да. Андан дагы үй бүлөдө Мукаш эке, Мукаш аба ардактуу ата болчу. Үй бүлөнүн кутун кармап турган жеңебиздин жары болчу. Анан бул жерде мындай кеп бар да Кыргызда. Аял жакшы, эр жакшы деген как раз ушул эмеге туш келет да. Мен Шекер жеңенин бир ооз болсо дагы эки ооз эскерип кетпесем мен туура болбой калат да. Анткени Шекер эже Мукаш экеге жетекчи катары. Анан туугандарыбыздын башчысы катары бул ушу кары жашы дебей баарыбыз баш ичибиз, мындан улуулары деле болчу, кичинери сөзсүз баш ичибиз. Мукаш экебиз биздин бир ишибиз жүрчү эмес да, кеңешип турчубуз. Анан ошого жетекчи катары, биздин баш атасынын балдарынын атасы катары жеңе аябай жакшы мамиле жасачу. Мына бир мисал балдарын кандай тарбиялады. Уул кыздарын кызылынан кызды кылды Мукаш эке. Агынан уулду кылды, баарысын жогорку билимди. Мукаш Найманбаевичти мен мектепте окуп жүргөн кезимден билем. Анткени нарында билесиңер Ортсас деген айыл бар. Мен ошол жерде эже жестелерим бар эле. Менин жестем ошол жерде мектептин директору болчу. Эжем муалим болчу. Анан Мукаш байкем ошол жерге башкарма болуп келип калды. Анан башкарма болуп келип, а киши ошол колхоздун экономикасын көтөрүп, өсө аябаган уюштургуч киши болчу. Уюштургуч, ошол ар бир адам менен, ар бир колхозчу менен ушундай ошонун тилин таап, жан дүйнөсүнө кирип сүйлөшө билген киши болчу. Анан ушундай болуп, иши ийгиликтүү болуп, жакшы иштеп жүрдү. Колхозду көтөрдү. Шекер апа деген байбичеси бар болчу. А киши да жакшы киши болчу. Жакшы кишилер, анда булар жок, төрөлөр. Жан караштар, бакыт, беркилер төрөлөр. Ошондой канча жыл иштеген эсимде жок. Анан ошо агесте Фрунзедеги соп бар школго кетти. 2 жылдыгына. Ошону бүтүп барып, менен нарында көп кызматтары, көп мекемелерде жетекчи болуп иштеди. Анан өсүп киши жаш кезде колунан бар келген киши болчусу. Анан
жаш кезде биз деле билбейбиз. Агиш деле чарба менен жүрүп эле, баягы уюштуруучулук иш менен жүрүп, андай таланттын ошондо эле жасып, жаш кезинен жасып, чыгармачылыктын артынан түшкөндө агиши чоң жасуучу, чоң акын болуп калмак экен. Ошондой адамдар көп болгондо, Күмүш Туранов эже деле. Агиш дагы башкарма болуп, сельсовет болуп иштеп жүргөндөн кийин пенсияга чыкканда уч жака келип анан китептерин чыгарып, ошентип жүргөдү. Анан Мукаш байке менен кийин бир жолу мен анда Учкун деген акционердик коом бар. Биздин редакция ошол жерде болчу. Бирөөлөрдөн укса керек, ушул Байтемир, ушул баягы жолдон саламатович айтса керек, кудасы. Китеп чыгаруунун жолун ошо Байтемир билет. Мен 20 жылдай мектеп басмасында иштегем. Редактор, улуг редактор, анан башкы редактор болуп бир 10 жыл. Анан китеп чыгарганда китепти биз жакшы билчүбүз. Редактор да болуп. Анан келиптир, анда бир баласын ээрчитип алып, мен таап, Байтемир китеп чыгарып бер. Ошондо эле мындай баягы капитализм болуп, баягы мамлекет чыгарбайт, ар ким жанынан акча төлөп чыгарып калган, өз акча төлөп. Анан кирип кишиники мен экономисттерге эсептетип, мынча бет экен, ушундай экен, анан канча болот десем, алар эсебин айтып беришти. Анан эмне кылсаң чыгарып бер деп, кийин ошо Санжира Саттардан болсо керек аты, Анда ошо Санжира, анан бул ушу Жанкы Арыстанбек деген алып акынды ушул киши көтөрүп чыкты. 170 жылда өтөт. Анан ошол Арыстанбек жөнүндө ыр жазып бергиле. Ошол жөнүндө ошо китеп кылып чыгаралы, 170 жылдыгын өткөрөлү да ушул киши демилге көтөрүп. Анда Эсенкул Ибраев деген акын бар. Агышы дагы метронан Жанкы Кыргыз энциклопедиясынан ошондо Жанкы Арыстанбектин кичирээк китеби чыкты биринчи жолу. Ошондон нарындан 170 жылдыгын кадимкидей бияктан кишилер барып, көп кишилер барып. Мен өзүм ошо кезде Жалал Абад курортуна кетип калдым эле дагы. Мен бара албай калдым, анан барып келгендер айтышты. Бардыгын ошо барган туугандардын нарында эме Тыным Сейиттин көп эле кишилер нарында жашайт. Аттуу баштуулар. Ошолорго баягы барган кишилерди коноктоп, бөлүп алышып, үйлөрүнө жаткырып, ошондой болуп анан тамаша, оюн тамашасы болуп, ушинтип Арыстанбектин 170 жылдыгын жакшы өткөрүшүптүр. Сөз соңунда айтарыбыз, ата журтубуздун түпкүрүнөн башталып, алыска тынымсыз агып жаткан Нарын дарыясы сыяктуу эле Мукаш атадай асыл адамдар кыргыздын өмүр көчүн үзбөй улап келет. Бүт өмүрүн эмгегин элине арнаган Найманбаев Мукаш Калматуулунун эли эстейт, эңсеп сагынат, ысымы унутулбайт. Ал эми анын учугун улап келаткан урпактары өйдөлөп, кулаш жайып, бийиктеп өсө берсин демекчибиз.